Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө жайгашкан Гариев атындагы ботаникалык бактын бүгүнкү күндөгү абалы кейиштүү. Тазалыктан баштап бир катар көйгөйлөр орун алган. Алардын ичинен орчундуусу ирригациялык системанын эскелеги. Ал сайыз учурунда курулган боюнча жаңыртылган эмес. Ботаникалык бак шаардын четинде орун алгандыктан кала тургундары таң заардан ал жерде чуркап спорттук машыгууларды өткөрүшөт. Шаар тургуну Анара Жусупова 2015 жылдан бери ботаникалык бакка келип турат. Анын айтымында шаардын өпкөсү болгон бул жайга олуттуу көңүл бурулбай, таштандыга толуп соолуган бактардын көбүйүп баратканы өкүндүрөт. Сатка киргенде зейнин кейит, каралбайт, мусорлары жатат, күйгөн бактар күйгөн боюнча шамалда анча дарактар жыгылганда 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап жыгылып, элдер басканга невозможно болуп, жолдор аябай каралбайт. Кышындасы кар болот, карда бир да адам баса албайт, тазаланбайт кары. Чынында эле ботаникалык бакты аралап жүрүп кейиштүү абалына күбө болдук. Таштанды салган жайлар толуп калган, кулаган бактар алынган эмес. Сейилдеп жүргөн шаар тургундарына ботаникалык бактын абалы боюнча соол узатып көрдүк. Бактарактар ушу кулап, ушу көбүнчө эме болуп атат да, мында пожар көп болуп атат да ботанический садта, мусорлар аябай көп, караган киши жок болуп, күндө чуркаарда өткөндөн бактарактар кулап, тазалаган киши жок да ошо. Ну, мусор это не первая проблема. По-моему, основная проблема это вот эти поджоги. Якобы они это, случайные поджоги. Здесь, в саду? Да, вот деревья. И с той стороны, что вот там собачатник же был, вот его убрали. Он подозрение вызывает, что хотят там застройку делать. Вот это основная, мне кажется, проблема. А мусор он всегда был. Багы жокко дагы жок демекчи, акыркы убактарда ботаникалык бактын айланасында өрт көп чыгып жатат. Жан кейиткен жагдайлар боюнча ботаникалык бактын жетекчилигине кайрылдык. Мекеменин директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаеванын айтымында көйгөйлөрдү чечүүгө каражат жетишсиз. Дагы эле белгилүү себептерге байланыштуу иш-чарада болбой калды, планыбызды ишке ашпай калды. Каржылоо да бөлүнбөй калды. Өрттүн болгону да ошондон болуп атат. Бизде жумушчу эмес, жана 2 жумушчунун анан кароолчулардын аймагы 3750 сом. Ал жөнүндө да мен министрликке кайрылгам. Индексация деген болуш керек. Бишкек шаарында айлык аялдарга, эркектерге деп бөлүнөт, орточосун алганда 5250 болсо керек эле, эгерде адашпасам. А бирок биздики ошол прожиточный минимумдан да төмөн болуп атат. Каражаттын жетишсиздигине байланыштуу жумушчу күч жана техникаларда тартыш. Стратегиялык маанидеги объектке мамлекет тарабынан жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбайт. Кызматкерлердин жана ыктыярчылардын күчү менен мүмкүн болушунча тазаланып, тийиштүү аракеттер көрүлүп турат. Бизде келишим боюнча бул жердеги чогулган таштандыны биз өзү чогултуп, деги Комтранском чыгарат. А бирок келген эл ушунча таштандыны таштап кетип атат. Мен бардыгын жаман дебейм, арасында жакшылар да бар. Бизге келип жардам да беришет, бизге айтпай да жардам берип кетет. Чогултуп кетишет. А бирок ошону сыртка чыгарганга келгиле жардам бергиле деп суранабыз, өзү да чыгарабыз. Бирок күчүбүз жетпей жатат. Ошончо күнүгө ошончо мусор чыгарганга. Ботаникалык бак 1938 жылы негизделген. Аянты 150 гектарга чамалап, Борбордук Азиядагы эң ири ботаника багы болуп саналат. Коллекциялык фонддорду түзүү жана сактоо жаатында олуттуу иштерди жүргүзгөн. Бир гана мисал, алма менен өрүктүн гибридтик 4300 формасы иштелип чыккан. Экология жана таза аба учурдун негизги багыттары болуп турганда ботаникалык бакка көңүл бурбай коюу бул чыккынчылык.